Assalamu алейкум, Алга медиа каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн биз сиздерге карликовый көчөт жөнүндө тартып көрсөтүп бермекчибиз. Биз азыр ХБК Кичи районундагы Манас Ата эстелигинин жанында отурабыз. Бул жака оң жакка кеткен аэропорт, үстүнөн келгенде Жийделик, бул жакта болсо ХБК. Биз азыр көчөт жака жол алып бара жатабыз. Азыр сиздерге барын көрсөтүп беремекчибиз. Мына азыр көчөт базарына келдик. Бул жактагылар бардыгы поликарлик көчөттөр. Алма сорты суперчип 106 мм тамыр. Бул жакта көрсөңүздөр калындыгы 2 эледей калын экен туугандар. Поликарлик көчөттөр бар ушундай. Поликарлик көчөт. Тамырларын көрсөңүздөр жогон тамырлар, эксе гарантиясы бар экен, көктөгөнгө бардык. Мынакей кагаздарын өзүнүн эместен бери бар, Сербиядан келинген. Ушулар регистрация болгон, баары өтүлгөн. Тамырларын көрүңүздөр, мына өзүнүн жогондугун көрүңүздөр, бою 1,5 метрдей. Ушундай экен. Аз башка көчөттөрүн дагы айтып көрсөтүп беребиз сиздерге туугандар. Бул жактагы алмалардын сорты Жерамин деп аталат экен туугандар. Булар дагы суперчип окшоп, тамырлары жогон экен. Гарантия бар экен көчөттөрдүн көктөшүнө туугандар. Сербиядан келинген поликарлик көчөттөр туугандар. Мына бардык өзүңүздөр окуп койсоңуздар болот. Бул жактан азыр бул жактан өзүнүн печать номерлери бар экен, баары регистрация общий. Ушундай көп экен туугандар. Шашылыңыздар, келип алып калыңыздар туугандар. Туугандар, бул жактагы слива Анжелина сорту поликарлик канча жылда мөмө берет? 2-чи жылда мөмө берет туугандар. Мынакей. Мына бул жакта көчөт алышып атат, көчөт сатышып атат туугандар. Өздөрүнүн агрономдору да бар экен туугандар. Келип алып кетиңиздер. Бул жактагы алманын сорты Золотой Голден, кеч пишар алмалар туугандар. Поликарлик баары. Бул жактагы алманын сорты өзүңүздөр көргөндөй сорт Гренни Смит. Бул жакта алма туугандар. Тамырлары да калын, жогон. Сентябрдын айына, сентябрдын аягында быша турган алмалар туугандар. Бул жакта поликарлик бадамдар дагы бар экен. Бул жактагы поликарлик бадамдар дагы бар экен туугандар. Тамырлары жогон тамырлар туугандар. Бул алмалар сорты Star Crimson деп аталат экен. Кеч пишар алмалар туугандар. Көп экен, келип алып кетиңиздер. Өздөрүнүн агроном көрсөтүп, кантип кыркат, кандай эгилет, баарын көрсөтүп берет экен. Бул жакта көрсөңүздөр туугандар, поликарлик менен жөнөкөй көчөттөрдүн айырмасы 2 тамыр, 2 улама болот туугандар. Бир тамырдан 2 улама. Көргөндөй мына бир, мына астындагы 2-чи тамыр 2 улама болот поликарликтер туугандар. Бул жакта поликарлик груша галочный горек деп аталат экен. Поликарлик туугандар. Мынакей өзүңүздөр жакындан бир көрүп алыңыздар. 2 улама тамыры грушалар. 2 жылда мөмө бере турган грушалар туугандар. Поликарликтер. Поликарлик алма көчөттүн суперчип деген сорты. Мына. Бул Golden Delicious. Поликарликовый. Ранний сорт алма
Prima. Полукарлик алма, Джерамин сорты. Европадан свежий geldi bunlar. Жерде gömülüp turат тамырлары. Bu slива, Angelina деген сорт. Көк алманын көчөтү. Полукарлик ады. Мына Джерамин сорты. Star Crimson полукарлик алма. Бұл Red Chief сорты алманын. На адрес Ош, КБК Кичи району. Манас эстелигине жетпей 200 метр ХБК тараптан. Грушаны ранний сорт, июлдап жатырган Кармен сорт. Бул Санта Мария.